Бүгін 20 июнь күнгө дүйшөмбү. Облыс аймағынан алынған акыркы жаңылыктар студияда мен Гүлжамал Багышбекова. Саламатсыздарбы? Алгач күндүн маанилүү окуялары. Жогорку кеңештин депутаттары жер үйдө. Учурда жер үй кенинде айына 350 килограммга чейин алтын казылат. Жаш тирек долбоорунун алкагында облус аймагындагы жаш активисттерге медиа сабаттуулукту арттыруу, лидерлик сапатка үйрөтүү боюнча окуу өткөрүлдү. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс, жер казынасын пайдалануу жана өнөр жай саясаты комитетинин соңку көчмө жыйыны жер үй алтын кенинде өттү. Жер үй кенинде учурда бир айда 300-350 килограмм алтын казылат. Мындай маалыматты кечээ эл өкүлдөрүнө кендин кызматкерлери билдиришти. Ошондой эле облус элинин саламаттыгы үчүн Көгөй ооруканасына август айынын соңуна чейин медициналык жабдууларды Альянс алтын ишканасы камсыз кыла турган болду. Сөз кабарчыбызда. Бул жер үй баруу үчүн атайын жарандарды текшерүүчү жай. Бул күнү Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттары баштаган бир катар өкүлдөр кендеги иш ыргагынан кабар алуу үчүн келишти. Алгач эл өкүлдөрү медициналык кароодон өтүштү. Деңиз деңгээлинен 3652 метр бийиктиктеги карьерде жумуш күн түнү токтобойт. Бул жердеги иш ыргагынан кабар алышкан эл өкүлдөрү алтын комбинатына барып, андагы жумушчулардын иштөө тартибин көрүштү. Бул жерде бардык жумуштар талаптагыдай аткарылат. Бир айда жер үй кенинде 300-350 килограммга чейин алтын казылат. Былтыр примерно кичине азыраак болчу. 300-нын тереги болчу. Азыр кичине 50 килограммдан көбүрөөк болуп атат. Самое главное, азыркы убакытта биздин коллектив стабильно иштеп атат. Өзүбүз эле иштеп атабыз. Мурун биздин подрядчик менен чогуу иштешибиз. Азыр биздин балдар полностью фабрика 100% өзүбүз иштеп атабыз. Жогорку кеңештин депутаттары алтын куймасы сакталган кампадагы техникалык жабдууларды көрүп, алтын куймасын таразага тартышып, анын салмагына кызыгышты. Бул алтын куймасынын салмагы 26 килограмм. Учурда жер үй кенинде жалпы 1200дөн ашык жумушчулар иш менен камсыз болгон. Ал эми келген өкүлдөр бардык жумуштар талаптагыдай жүрүп жаткандыгынан кабар алышты. Биз өткөндө 18 майда закон кабыл алып бергенбиз, мыйзам. Ошол жергиликтүү элдердин ошо 90% ошо жергиликтүү Кыргызстандын жарандары болсун деген. Андан сырткары ошол бул жерге алып аткан продукцияларды дагы ошо 80%тен кем эмес ошо биздин жергиликтүү продукцияларды алсын деген мыйзам кабыл алып, ошо президенттин кароосуна жөнөткөнбүз. Буюрса ал дагы ишке ашат деп ойлойбуз. Жогорку кеңештин депутаты Марат Мураталиевдин айтымында жер үй кени иштеп турганда Талас облусунда чакан жана орто ишканалар ачылып, карапайым калк жумуш менен камсыз болуусу керек дейт. Бир тууган кыздарыбыз швейный фабрикада иштесе, эркектерибиз гэстерде жана башка производстволордо болсо, логистикаларда болсо, бул баягы мен ыйгарым туктуу өкүл болуп жүргөн эле ушул программалар бар болчу. Эми ушуну азыр ишке ашырып туруп, 5 жыл болобу, 5 жыл биздин жумушубуз эң асыл ушу жер үйдү көзөмөлдөп, анан эмки жылы же наркы жылы Шырал майнинг иштеп калса, экөөнү көзөмөлдөп, ушулар бүткөнгө чейин Таласка кийин историяга бирдек калыш керек. Жер үй кенине келген эл өкүлдөрү экологиялык коопсуздук жагдайы эске алынып, кендеги калдык сактоочу жайдын абалынан кабар алышты. Негизи төгүлгөн кектерден курулуш материалдарына керектүү кыштарды чыгарса болору айтылды. Бегайым Асымбаева, Калмурат Мейманбеков, Талас району. Алгач расмий кабарлардан. Кыргызстан спортчулардын жана спорт сүйүүчүлөрдүн өлкөсү. Бул турасында Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров грек-рим эркин жана кыз келиндер күрөшү боюнча 23 жашка чейинки кадеттер жана өспүрүмдөр арасындагы Азия чемпионатынын ачылыш эземинде билдирди. Ал белгилегендей, чемпионатка дүйнөнүн 40тан ашуун өлкөсүнөн 2000ге жакын спортчу катышты. Күрөш байыртадан бабалардан калган оюн болуп саналат. Биз олимпиадалык оюндардын жеңүүчүлөрү Канат Бегалиев, Руслан Түмөнбаев, Айсулуу Тыныбекова, Акжол Махмудов, Мерим Жуманазарова менен абдан сыймыктанабыз. Валентина Шевченко 7 жолу дүйнө чемпиону болду. Кыргызстанда 50 миңге жакын бала спорт мектептеринде, спорт комплекстеринде жана ар кандай спорт мекемелеринде, иримдеринде спорт менен машыгышат.
Биз спортту өнүктүрүүгө, калктын ден соолугун чыңдоого кызыктарбыз деп билдирди Акылбек Жапаров. Ал мамлекет башчысынын тапшырмасы менен 22 000 орундуу стадион, ошондой эле күрөш боюнча кыз-келиндер улуттук курама командасы үчүн спорт зал курулаарын белгиледи. Республиканын бардык мектептеринде спорт залдар курулат. Бул чоң спортко таланттуу спортчуларды өстүрүп тартууга мүмкүндүк берет, деди министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров. Чемпионаттын катышуучуларына албан ийгиликтерди да каалады. Талас облусунун юстиция башкармалыгынын имараттары капиталдык оңдоп түзөөгө муктаж. Ошондой эле юстиция министрлигине караштуу пробация департаментинин Талас облустук башкармалыгы жана Талас облустук мамлекеттик нотариалдык кеңсесинин имараттары жок. Аталган мекемелердин шарттарын жакшыртуу менен калкты сапаттуу тейлөө мүмкүнчүлүгү түзүлөт. Мындан улам Кыргыз Республикасынын юстиция министри Аяз Баетов Талас облусуна келип, облустук, райондук юстиция башкармалыктарынын имараттарынын абалы жана жаңы имараттар салына турган объектилер менен жеринен таанышты. Сөз кабарчыбызда. Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында юстиция министри Аяз Баетов алгач облус башчысы Бакытбек Нарбеков менен жолугушту. Жолугушууда облус жетекчиси Бакытбек Нарбеков Талас облусунда ири долбоорлорду ишке ашырууда юстиция министрлигинин колдоосу керек экендигин белгиледи. Ошондой эле Талас облустук юстиция башкармалыгынын инфраструктурасын жакшыртууга багытталган долбоорлорду колдоп, тийиштүү каражат бөлүп берүүгө даяр экендигин билдирди. Бирок биринчи кезекте быйылкы жолу Кудай бурса сиздер ушул башкармалык Талас облусунда башкармалыктын сунуштаган долбоорлорун колдоп бергенбиз. Жалпы берген долбоорун баарын колдоп бердик. Каражат берүүгө даярбыз. Чечилген маселе. Ошо тендердик процедурасы бар экен. Ошону эле өткөзүп алсак, ушул биз каражатты бөлүп беребиз. Андан соң юстиция министри Аяз Баетов Талас облустук юстиция башкармалыгына барды. Башкармалыктын кызматкерлери менен жолугушуу учурунда алардын айлык акыларын көтөрүү маселеси каралып жатканын билдирди. Райондук жана облустук деңгээлдеги юстиция системасын инфраструктурасын жакшыртуу боюнча иш-чараларды алып баратабыз. Дагы биздин кызматкерлердин эмгек акысы боюнча дагы иштер бар. Таластын өнүктүрүү фондунан биздин территориалдык управленияга дагы 1,5 миллион сом бөлүнүп атат. Биз юстиция миссиянын өз үстүнөн дагы 1 миллион кошуп туруп, бул жерде ошо калкка, жарандарга укуктук жардам берүү инфраструктурасын, имараттарды жакшыртуу боюнча иштер алып баратабыз. Биздин максат бир эле, бул жарандарга, калкка тийиштүү укуктук жардам берүү жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү жакшыртуу. Учурда бул юстиция башкармалыгынын имаратында пробация департаментинин Талас облустук башкармалыгы, мамлекеттик нотариустун дагы кызматкерлери отурат. Аларды өзүнчө имаратка жайгаштыруу пландалууда. Ал үчүн Талас шаарынын Чыңгыз Айтматов жана Горгий көчөлөрүндө жайгашкан облустук юстиция башкармалыгына караштуу жер аянтында жаңы имарат куруу пландалууда. Юстиция министрлигине караштуу ошол жер экен, ошол жерди карап, ошол биздин алдыда турган бир нече долбоорлор бар, ошол каржылай турган. Ошол долбоорлордун алкагында ушул жерге юстиция үйүн, пробация кеңсесин салганга пландаштырып атабыз. Ошол иш-чаралардын башы бүгүнкү күндө. Эл аралык уюмдардын каржылоосунун негизиндеги долбоорлордун иши ашкан турат. Ошон үчүн биз алдын ала ошо кайсы жерге кандай имарат салабыз, кайсыл юстиция министрлигине караштуу кайсыл башкармалыктын өкүлчүлүгүн салабыз деген план менен келдик. Ошондой эле юстиция министри Аяз Баетов Бакай Ата районунун акими Алгынбай Имаров менен жолугушту. Жергиликтүү көйгөйлөр менен жакындан таанышкан соң райондук мамлекеттик нотариалдык кеңсенин имаратына барды. Бул имаратты дагы кеңейтип, пробация башкармалыгынын кеңсесин жайгаштыруу каралган. Мамлекеттик нотариалдык кеңсенин жанына пристройка менен адвокат отургуза турган бир план да бар эле. Азыр ошол бир комнат пристройканы өнүктүрүү фондунан каржыланып атат. Буюрса одобрение алдык. 1,5 миллион бул кара бура менен Бакай Ата мамлекеттик нотариалдык кеңсесине. Буга чейин дагы ушул пробация кызматкерлери обл администрациянын ичинде отурчу. Талас шаарын, Талас районун тейлеген юстиция башкармалыгы жагынан кызматкерлери тарабынан тейленген кызматкерлерин ошол жерге бир жакшы заманбап имарат куруп, ошол жерге отургузган атабыз да, ошол деле болсо мына ушул 3 жаатты тейлеген кызматкерлер чогуу отурат да бир жерден.
Ушундай эле юстиция үйүн Кара Бура районунда да ачуу пландалган. Буга байланыштуу министр Аяз Баятовдун иш сапары Кара Бура районунда уланып, жергиликтүү адистер, коомчулук өкүлдөрү менен жолугушту. Айжамал Байырбек кызы, Кайнар Ормонов, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. 20 июнда түнкү саат 2-лерде Талас шаарды күрөш боюнча өспүрүм балдардын спорт мектебинде өрт чыккан. Телсиз чогууну өчүрүүгө убагында өрт өчүрүүчү кызматкерлер тартылган. Бактыга жараша жабыркагандар катталган жок. Темага кабарчыбыз токтолот. Бул Талас шаарындагы күрөш боюнча өспүрүм балдардын мектеби. Аталган мектептин жетекчилигинин айтымында өрт түнкү саат 2-лер чамасында башталып, 4:15-терде чектөөгө алынып, шаардык өрткө каршы куткаруу кызматы тарабынан толугу менен өчүрүлгөн. Эми болжол менен мунагу тигүүчү цехтин эски туалети бар эле ошол жерде. Ошо туалет жактан чыкканын мунагу түнү менен бу жерде шавырма иштейт экен. Ошол жерден жаш балдар көргөн экен. Ошол жерден өрт чыгып атканын. Бирок эми алар эч кимге айтпаса керек. Бирок анан кийин түнкү 12-де ошол жерде бирөөлөр мусор жагып атат дегенде бир имиш чыгып бирөөлөр айткан экен. Анан кийин барып түнкү саат 2-де ошол эле балдар баняга түшүп келатып көрүп уже өрт жанагы күрөш мектебинин үстүндө чатырга чыгып кеткен да. Өрт мектептин чатырынан чыккан. Тилсиз чоодон спорт мектебинин чатыры толук жабыркаган. Бүгүнкү күндө өрт эмнеден улам чыккандыгы атайын түзүлгөн комиссия аныкталгандан кийин белгилүү болот. Биринчи отделение тиги өрт башталган жагы приблизительно ошол жак экен да. Анан точно биз кайсы жеринен чыкты айта албайбыз. Анан ал такталууда. Анан кийин биринчи отделениябыз келип эле ошол наркы капталынан кирип өрт жалындап өрттөнүп аткан жеринен берип баштады. Анан уже от жалын бер жагына чыгып баштаганда биз бир машина менен жетишпей калып, жетишпээрибизди билип, анан кийин экинчи отделенияны чакырдык. Экинчи отделенияга келгенде берден кирип анан кийин ошо үстүнө балдар чыгып өрттү өчүрүп баштадык да. Өрттү чектөөгө алынган убактысы 4:15-те чектөөгө алынды, 4:53-те толугу менен өрт өчүрүлдү да. Талас шаардык өспүрүмдөр арасында күрөш мектебинин жетекчисинин айтымында мектеп учурда жайкы эс алууга карата жабылган. Улукман Бейшаналиев, Калмурат Мейманбеков, Талас шаары. Көтөрүлгөн айлык маяна менен эмгек өргүүгө чыгабыз деген мугалимдердин сүйүнүчүндө чек жок. Жаңы дем, жаңы күч менен окуучуларга сапаттуу билим беребиз деген элеттеги мугалимдер азыртадан жаңы окуу жылына карата даярдыкта. Көтөрүлгөн маяна мугалимдердин ишке болгон кызыгуусун жана жоопкерчилигин арттырды. Талас районунун Касымкул Нанаев атындагы орто мектебинин мугалимдеринин маанайы тууралуу кийинки материалда. Тынчтык жолу менен тараган. Сага суроо. Чокойбек Сулайманов 46 жылдан бери тарых мугалими болуп эмгектенет. Ары түйшүктүү, татаал жана жоопкерчиликтүү жумушту аркалаган каарманыбыз бүгүнкү күндө өз ишинин мыкты адиси. Учурунда аз өлчөмдөгү айлык маянага карабай мектеп окуучуларына билим берип келген мугалим азыр минтип айлык маянанын көтөрүлгөнүнө кубанычта. Билим берүү тармагына көбүрөөк көңүл бурулса, ар бир мугалим өз кесибинин мыктысы болуп, ишке болгон кызыгуусу жана жоопкерчилиги жогорулайт деп билдирет. Көтөрүлгөн айлык менен экзамен алып атам, буга мен өзүм да кубанып атам, сүйүнүп атам. Себеби кандай болгон күндө дагы биздин оор эмгегибизди мамлекет, урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич жакшы түшүнүү менен кабыл алып, мугалимдердин шартын түзүп бергендиги баарыбызды кубандырат. Жаңы шартка, жаңы абалга жараша иштөө деген нерсе бар. Бул иштөө мамлекеттик жаңы стандартта көргөзүлүп бергенде азыркы талап таптакыр башка экендигин биз билип атабыз. Өлкө жетекчилиги тарабынан биринчи кезекте билим берүү тармагына көңүл бурулганына жалпы мугалимдер ыраазы. Мугалимдер биринчи жолу көтөрүлгөн айлык маяна менен эмгек өргүүгө чыгабыз деп турушат. Көтөрүлгөн айлык маяна элеттеги мугалимдердин ишке болгон кызыгуусун жана жоопкерчилигин арттырды. Отпускага чыга тургандар биринчи отпускын алат. Айлыктын тартыштыгына жетишпегенине байланыштуу эс алуулар азайып бараткан. Мугалимдер болуп иштеш өтө эле оор. Бир жыл бою 9 ай бою окуучулар менен иштеш, көпчүлүк менен иштеш оор дегендей эле. Ошонун негизинде олтуруп кичине да болсо акча каражат бөлүп өзүм пландап атам. Өзүм семьям менен барып быйыл көлү эс алып келип акчаны ошол көбөйгөн акчанын негизинде өзүбүзгө да кам көрөлү деп жатырык. Бул жалпы эле мугалимдердин баарынын ушундай ой талабы болуш керек.
мугалимдер үчүн аябай эле жакшы болду. Мугалимдердин айлык маянасы көтөрүлгөнү элеттеги кадр маселесин чечүүдө да мааниси зор. Айлык маянанын аздыгынан көптөгөн жаш адистер өз кесиби менен эмес, айлык маянасы жакшы тармактарга иштеп келишкен. Эми элеттеги мугалимдердин жетишсиздиги болбойт деген ишеним чоң. Биздин мектепте негизи кадр маселеси чечилген, бирок көбүнчөсү ушул пенсия жашындагы мугалимдер иштейбиз. Анан айлыктын көбөйүшү менен мени кубанткан нерсе, дипломду алып алып иштебей үйүндө отурган эжеке жолдоштор көбүрөөк келе баштады да, иштегилери келипчи. Анан мен жетекчи катары айтар элем, ушул кадр маселесинин чечилишинде айлыктын көбөйүшү абдан чоң өбөлгө түзүп берди да. Кеч болсо дагы мугалимдердин эмгеги бааланып, кадыр баркын түп тамырынан бери көтөрө албаса дагы мугалим деген статустун бүгүнкү күндө корголуп атканы мени эне катары абдан сүйүнтүп атат. Келечек муундун сапаттуу билим алуусу мугалимдердин демилгелүү аракетинен көз каранды. Буга байланыштуу мугалимдер көтөрүлгөн маяна менен жүктөлгөн жоопкерчиликти сезип, изденип, сапаттуу билим берүүнү колго алабыз деп турган учуру. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошов, Эркинай Жумабекова, Талас району. Интернет желесиндеги маалыматтарды анализдеп, туура кабыл алуу учур талабы. Буга байланыштуу коомдогу активдүү жаштарга медиа сабаттуулукту арттыруу боюнча атайын окутуулар жүргүзүлүп келет. Жаш тирек долбоорунун алкагында облус аймагындагы 18 жаранга медиа сабаттуулукту арттыруу, лидерлик сапатка үйрөтүү жана да эң негизгиси долбоор жазуунун ыкмалары боюнча атайын окутуу болду. 3 күндүк окутуунун жүрүшүнөн кийинки материалда. Биздин барыбыздын эмес бир. Сезим Нурхан кызы Кара-Бура районундагы Байсылда Мырзабаев атындагы орто мектебинин окуучусу. Ал жайкы эс алуусун пайдалуу өткөрүү максатында облус аймагындагы жаш активисттер менен окуу семинарга катышууда. Билим маалыматтардын бардыгы келечекте мага чоң жардамын тийгизет деген ойдомун. Мисалы үчүн адам укуктары жөнүндө дагы мектепте эч качан тереңдетип окуган эмеспиз, бирок кечээинки модулда биз адамдын укуктары демократия боюнча чоң түшүнүктөрдү ала алдык. Менин оюмча ар бир келген тренингдин катышуучусу келечекте кандайдыр бир мындай өзүнүн жеке бир бизнесин ачууда же жеке бир контент жаратууда дал ушул өздөрүнүн алган билимдерин колдонуу менен алдыга бир чоң кадам таштай алат деген ойдомун. 3 күнгө созулган окуу семинарда жаш активисттер интернет желелериндеги маалыматтарды анализдөө, медиа сабаттуулукту арттыруу, лидерлик сапатка үйрөнүү, жаштар менен иш алып баруу жана да долбоор жазууну үйрөнө алышат. Мунун өзү коомдогу жаш активисттердин потенциалын жогорулатууга пайдасы зор экендигин семинардын катышуучулары билдиришет. Албетте жаштарга керек, себеп деген азыркы заманыбызда баягы мамлекеттин келечеги бул жаштардан зависит этти. Ушул жаштарды биз ар кандай баягы интернеттин паутинага киргенден кийин ар кандай туура эмес маалыматтар келип биздин жаштарыбызды бузуп коюп атат да. Ошол туура эмес маалыматтарды биз айырмалап, сортировка кылганыбыз биз ошону биз чоң бир жетишкендик деп ойлойбуз да. Жеке ишкер катары мага мисалы пайдасы ар бир маалыматты тактоону биз мен ошону өзүмөн жакын кабыл алдым да. Жаштардын ар тараптан өнүгүүсү үчүн уюштурулуп жаткан окуу семинар жаш тирек долбоорунун алкагында өткөрүлүп, Ак-дөбө жаштар борбору тарабынан ишке ашырылды. Бул долбоор Жаштарды өнүктүрүү институту коомдук фонду тарабынан каржыланды. Негизи бүгүнкү күндө ушу жаштарга ушу формалдуу эмес билим берүүдө ушундай баалуу маалыматтарды алууга аябай талап чоң. Анткени бул долбоор азыр Кыргызстан боюнча жүрүп атат, 7 облус боюнча. Ушу Талас облусунда бир топ жаштар ушу долбоорго катышабыз деген өздөрүнүн тапшырыгын беришкен. Бирок тандоонун негизинде бизде 18 катышуучу тандалган. Катышуучуларды кабыл алганда бир топ критерийлер боюнча тандап алдык. Бул жерде ошол медиа тармагында өзүн активдүү алып жүргөн жаштар тандалып келген. Беле кетсек, семинардын жыйынтыгында ар бир катышуучу социалдык долбоор жазуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. Жыйынтыгында бир нече долбоор кабыл алынып, ишке ашуу мүмкүнчүлүгү бар. Мунун өзү жаштардын коомдо өз алынча иш алып баруусуна, жарандык активдүүлүктү арттырууга чоң өбөлгө болот. Гүлжамал Багышбекова, Чыңгыз Бокошов, Ынтымак Мейманбеков, Талаш шаары.
4 жылдан бери Манас районунда эл аралык грек-рим күрөшү боюнча таймаш өтүп келет. Бул таймашка коңшу Казакстандан жана 7 облустан 200ге жакын жаш өспүрүмдөр катышып, күч сынашат. 2 күнгө созулган грек-рим күрөшү боюнча мелдешке катышуучулардан тышкары күйөрмандардын саны да арбын болду. Уюштуруучулардын айтымында жылдан жылга эл аралык күрөш боюнча таймашка кызыккан балдардын саны арбып барат. Анткени акыркы жылдары өлкөнүн желегин чет өлкөдө желбиреткен балбандардын жеңиши жаш өспүрүмдөргө дем күч берүүдө. Андыктан күрөшкө кызыккан балдарга шарттарды түзүү максатында Эсенбек Осмонбековдун уул кыздары демөөрчү болуп, Манас райондук спорт башкармалыгына атайын күрөш килемдерин белекке беришти. Быйыл болсо бул мектепке залга баягы килемдин жетишпегендиги деп айткан үчүн быйыл килем алып келип, олимпийский килем салып атабыз. Кудай буйрса быйыл балдар ошол килемдин үстүндө күрөшүп атат. Эми атабыз жөнүндө айтсак, атабыз аябай эрте өтүп кеткен киши, ал киши колунан далай жүздөгөн балдарды чыгарган. Алардын арасынан баягы элге таанылгандары бар. Бир нече жылкы Кыргызстандын олимпийский абсолютный чемпиондору бар арасында. 2 күнгө созулган эл аралык таймаш кызуу жүрүп, жаш балбандардын мыктылары тандалды. Жыл сайын коңшу Казакстандан грек-рим күрөшүнө кызыккан балдарды таймашка алып келген машыктыруучунун айтымында бул жылкы таймаш жакшы уюшкандыкта өткөндүгүн билдирди. Биз Жамбыл облусунан 8 бала күрөштүрүп атырмыз. Сонун 2 финалда 2 бала 3-чү орунду алды. Бул жарыс енді біз Кыргызстанга тренер болгонубузда 40 жыл болду. Біз көрші ел, көрші мемлекетпіз. Олар бізге келеді, бұл кісілер, біз бұларға келеміз. Сөйтіп, екі ел алмасып атқан балдарымыз бірін-бірімен опыт, тәжірибе алып жатырмыз. Рамис Акылбек уулу акыркы жылдары күрөшкө кызыгып, арубак таймаштарга катышып турат. 38 килограмм салмакта килемге чыккан Рамис атаандашын утуп жеңишке жетти. 8 салмакта күрөшөм. 4 жыл болду катышканыма. Дайынданганыма 10 күн болду. Атаандашым да күчтүү экен. Ага карабай жыгындым. Кормулятор деп Арсен Эралиев, Канатбек Алиевтер деп болгон келет. Ошого карабай күрөшүп атам. Жыл сайын өтүп турган эл аралык грек-рим күрөшү боюнча таймаш маркум Эсенбек Осмонбековдун жаркын элесине арналды. Эсенбек Осмонбеков өмүрүн спорт тармагына арнаган мыкты машыктыруучу болгондугун кесиптештер эскеришет. Атасынын атын унутта калтырбай жыл сайын эл аралык таймаштарды өткөрүү жана жаш өспүрүмдөргө машыгуу үчүн шарттарды түзүү биздин негизги милдеттерибиз дешет атанын уулдары. Бегайма Сымбаева, Бексултан Рахатбек уулу, Манас району. Сиздер облыс аймагынан алынган жаңылыктар менен таныштыңыздар. Талас облустук медиа борборунун социалдык тармактардагы расмий баракчаларына катталып, соңку жаңылыктар менен кабардар болуңуздар. Бизди Талас медиа жана Талас ТВ деп таба аласыздар. Саламат болуңуздар.